Assalamu алейкум, кадырман көрүүчүлөр. Мисиркечи каналынын катталуучулары. 1-июнь 2022 жыл Чүй обласы Чүй районуна караштуу Токмок жергесине келдик. Бул жерде сиздерге көрсөтүүчү мына ушундай алдыңыздардагы чоң бээ бар экен. Ушул бээден сиздерге маалымат берип көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Эми бул бээден биздин сатуучубуз маалымат берип айтсын. Көрүнүшү өтө чоң, ушундай келишкен бээлердин бири экен. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Айтыңыз, эми бул чоң бээни кайсыл жактан алып келип калдыңыз? Азыркы убакта жашы канчада бул? Бул бээни убагында Европадан алып келген экен. Жашы бир 10 жашта болуш керек, бир 7 тууган окшойт. Мындан мурун 3 жыл мурун кулунун алгам. Кулуну бар азыр 3 жашта. Кышты болуп калды, ал тоодо жүрөт азыр. Ошо кулуну алып жүргөнбүз, анан быйыл сатууга чыгарганбыз, ушуну саталык деп. Бою аябай эле чоң, породасы першерон. Бою 1,80 тегереги да. Анан азыр күйлөп атат да, бул негизи жакында туумак. Анан айгырга кошкондо ушул тээп түшүрүп салды да кулунду. Бир 2 жума калган болчу. Чоң эле кулунду түшүрүп салды айгыр кошкондо. Анан азыр эми күйлөп баштады, бир 15 күн болду го. Ушуну бир чоң айгырга кошуш керек болуп атат да. Чоң айгыр болсо кошуп, дагы бир жакшы кулун алып калса болот экен, э? Ошондой бир чоң айгыр болсо, ошого кошсо, бир топ эле чоң эмен туйт да. Азыркы убакта ден соолуктар кандай болду? Ден соолуктар аябай жакшы. Аябай тың, басканы бу чоң болгону менен өзү басканы аябай тың. Жегендери, ичкендери жакшы. Жегендери интернет айткан боюнча бу трактордой, комбайндой жейт. Жегени жакшы. Азыр кичине аргыраакпы деп атам, семирген дагы мындан да чоң болот. 1 тоннага чейин вес берет болуш керек. Азыр арыгы ушул деңизчи? Арыгы ушул арыктап калган дагысы азыр. Негизи бул Кыргызстанга келгенине канча болуптур? Кыргызстанга келгенине бир ушул мен алган боюнча тиги 3 жыл болсо бир 6-7 жылдай болуп калды болуш керек. Уже көнүп эле калып. Жаш кезинде эле келген экен да. Ошондой болуш керек. Кыргызстанга бүт тоо таштарга көнүп калган десек да болот экен, э? Ошондой эле. Жакшы. Баскан турган тың. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кыскача маалыматын берип айттык. Эми сиздерге жакындан бир көрсөтүп коелу. Мындай жакындан келип көрүп турган болсок, мындай баш эле бир чоң экен го бул. Өтө бир чоң кулундарды бергидей. Бунун мына жерде табросу да бар дедиңиз, э? Ошол Европадан табросу бар экен да. Мына жерде мындай таброс басылган экен, Европанын атай конзотторду болуш керек, э? Алды жагынан көрсөңүздөр да болот. Көкүрөктү көрсөңүздөр болот мына. Азыр арт жагынан бир көрүп коелу. Аябай асылып калат экенбиз. Сорларын көрүп турсаңыздар болот мына. Анан мына сол таягынан бир айтып кетеличи, ушул сол таягы сол таягында ошо мурун эле жана жарада экен, кургап турат экен. Кургап эле турат, мындай эч эмеси жок. Мындай оор жаракат болгон эмес, э? Эч кандай залакасы жок экен. Баягы эмеде экен да. Жара сыяктуу экен да мындай. Мындай басканына зыян деле жок, мындай баскан тың, жүгүрсө жетпейсиң. Жакшы. Эң негизгиси бул бээден чоң айгырга кошуп, чоң кулундарды алса болот экен. Бир жетелеп бастырып койбойсузбу, баскандарынан бир көрүп коелучу. Жаныбар өтө жоош экен. Басыктары жакшы эле көрүнөт. Бери кайрып жетелеп коебуз аркага. Жакшы. Жана Кыргызстанда белгилүү барон деген чоң аттарды мына ушундай бээлер берет болуш керек, э?
жакшы айгырга койгон болсо. Чоң айгырга койсо аябай чоң кулун берет. Мына ушундай экен, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кыскача маалыматын берип айтып өттүк. Эми бул бээнин баасын угалычы, баасын канча деп турасыз? Эми баасы деле өтө койбойбуз. 390 деп ойлоп аткам. Айтылыш баасы, Айтылыш баасы. Анан звонить этсе сүйлөшөбүз. жакшы кардар келсе бир аз жол болот да. Болот. Кийин болот. Айтылыш баасын уктуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. 390 000 сомго коюлуп жатат экен. Эгер кимге жаккан болсо, өзүңүздөр жакындан келип көрүп алсаңыздар да болот. Сиздерде да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Mr. Cage каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.